көз айнекти эмне үчүн чыгарды? Көзү көрбөгөндөргө же начар көргөндөргө таасын анык көрсөтүү каражаты. Аллах субханаху ва таала адамды эмнеге жаратты? Өзүнө ибадат кылдыруу, өзүнө кулчулук кылдыруу максатында. Ооба. Муну кээбилер айтат, адамдар ыктыярдуу ибадат кылуусу важип болду деп. Мен айтам, жок, адам аргасыз ибадат кылуучу. Аллах ибадат кылуучу кылып жаратып койгон. Кандай чөзсөз? Аллах адамды башка макулукаттан айырмалап ибадат кылуучу кылып койду. Ибадат кылат адам. Аны өзү түшүнсө да, түшүнбөсө да ибадат кылат. Адамдар жана жиндер ибадат кылуучулар. Аллах субханаху ва таала Куранда ушуну айтат, котормосунда ибадат кылуу үчүн жараттым деп кыргызча бир аз копол которулган. Ибадат кылуучу кылып жараткан. Ибадат кылуучу. Кылуучу. Адамдын бир сыпаты же табияты. Табият, адамдын адамгерчилиги ибадат көйлүгү. Ибадат көй болбосо ал адам болбойт. Ал же ит, же мышык, же динозавр, же пил, же билбейм, самолет, же троллейбус. Адам каалайбы, каалабайбы, ага жагабы, жакпайбы, ибадат кылуучу, кулдук кылуучу. Бирок эмнеге кулдук кылат? Бул башка маселе. Ал баары бир кулдук кылат. Ал намаз окубаса деле, бирок окубаса деле, кулдук деген эмне? Кулдук деген адам кайсыдыр бир нерседен өзүнүн муктаждыгын туят. Мисалы үчүн адам өлүмдөн көз каранды. Өлүмдү жеңе албайт. Муну эң келесоо да айтат. Өлөбүз бир күн деп айтат. Демек өлүмдү узарта албайт, адамдын карамагында эмес. Муну ар бир адам туят. Адам энесин тандай албайт. Мен бул аялдан төрөлгүм келбейт, мен бул аялдан төрөлөм деп тандай албайт энесин. Адам убакыттысын да тандай албайт. Мен азыр төрөлгүм келбейт, мен 25 кылымдан кийин төрөлөйүн деп тандай албайт. Ал ыктыяр адамга берилген эмес. Мына ушуга окшогон адамдын ыктыярынан тышкаркы бийлик адамды баары бир сындырып турат. Ал өзүнөн кандайдыр бир улуу күч бар экендигин туят. Жана аны издейт. Аны кайсыдыр бири жаратылыш дейт, кайсыдыр бири Кудай дейт, кайсыдыр бири дагы бир нерсе дейт. Ар ким ар нерсени дейт, бирок ошону аздектейт. Ошо аздектөө жоготкойдон коркот. Коркот байланышты жоготот. Ошол аздектөө сыйынуу деп аталат. Эгер ага табына баштаса, бул ритуал, жөрөлгө. Намаз бул табынуу, да? Зекет табынуу, ритуал. Ибадат деген кулдук, мына ошол табынып аткан затка көз карандылыкты билүү. Ибрайым алейхисалам Куранда күндү карап айтты. Ушул Кудай экен, бардыгынан күчтүү деди. Айды карады, күндү батырып ийди, ушул экен деди. Анан аягында келтирип, жок, айды да, күндү да батырып чыгарып аткан зат күчтүү экен. Мен ошону Раббым деп билем деди. Мааниси ушундай. Адам баары бир сыйынуучу. Адамды Аллах субханаху ва таала баары бир ибадат кылуучу кылып жаратты. Эми максат эмнеде адамдын? Жашоодон максат эмне? Аналсыз да, мына бизде инстинкт бар, сыйынууга муктажбыз. Инстинктибиз бар. Каалайбызбы, каалабайбызбы, сыйынууга муктажбыз. Бирөө жарым садага берип аткан болсо, өмүрүн садага берип көрбөгөн адамда бергиси келет. Мечиттин жанынан өтүп барып азанды укса токтоп калат. Уга элек адам. Адамдардын сыйынганын көрсө, жүрөгү ойноп кетет, сыйынгысы келет анда. Эмнеге? Ойноп кетти бай инстинкт. Эми ошол инстинкт кайра унутулуп калат. Кайра уктап калат. Кайра козуйт, кайра уктап калат. Бизде көпчүлүк намаз окугандар ыйманы солгунда бийиктеп турган ушу инстинкттин бир көтөрүлүп, бир козуп, бир уктап турганы. Ислам дини бул инстинктке коюлган дин эмес, бул акылга коюлган дин. Ошондуктан мусулмандарга мен айтам, мотивациянын кереги жок. Буларга хидаят берилгени, бул мотивация берилгени, бүттү. Жашоосунда максатын көрдү, бүттү. Эмне болгон максат? Эмне болгон максат? Максат. Бул китептин түшүрүүдөн максат эмне? Бул китепти түшүрүүдөн максат адамга багыт берүү. Каяка? Аллах Таала койгон максатка адамды жеткирүүдөгү багыт. Багыт. Муну жеткирүү кимге жүктөлдү? Муну жеткирүү пайгамбарларга жүктөлдү. Кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келди, пайгамбарыбыздан акыркы пайгамбар болгондон кийин бизге жүктөлдү. Бул китеп менен жашаган адамдарга, мусулмандарга жүктөлдү. Бул китепти жеткирүү мусулмандарга жүктөлдү.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мураскорлору алымдар, алардын артынан ээрчигендер мусулмандар. Мусулмандын жашоодо максаты бирөө гана. Бул жашоодо максаты бирөө гана. Динди жеткирүү. Субханалла.